Салам барыңыздарга. Бул видеода мен сиздер менен өзүм менен тааныштырайын деп чечтим жана өзүмдүн ийгилик сырларым менен бөлүшөйүн деп чечтим. Менин атым Айсель, Сайбиром Wellness компаниясынын бизнес партнерумун. 4 баланын энесимин, 3 кыз, 1 уулум бар. Жолдошум экөөбүз Сайбиром Wellness компаниясында азыр чогуу иштейбиз. Компанияга келгенде биз студент болчубуз. Мен вернее студент болчумун, жолдошум банк сферасында иштеп аткан кези болчу да. Сайбиром Wellness'ка киргенде меники эң биринчи очередде кошумча жумуш, кошумча акча табуу максатында киргенмин. Компаниянын возможностторун көрүп, угуп, колдонуп, продукцияларына срок талап бар экенин көрүп жана презентацияларын көрүп, мен аябай чоң мындай мүмкүнчүлүк бар экенине чындыгын айтканда ошол кезде эле көзүм жеткен болчу. Но жаш болгондуктан, билимим бул сферасында билимим жок болгондуктан көп учурда компанияга да ишенсем дагы мен көп учурда өзүмө ишене алчу эмесмин да. Мен чын эле ушундай ийгилик жарата аламбы? Мен ошондой ийгилик жаратсам да ушундай команда түзө аламбы деген вопростор бар эле. Но ошонун баарын жеңсе кылса болор экенине кандайса мындай убакыт көрсөттү десем болот жана күнүмдүк жасаган менин иш аракеттерим да. Мен компанияга киргенден кийин эмне кылып баштадым? Эң биринчи очередден продукцияны өзүм иштим, колдондум, жакшынакай результат алдым. Менин давлениям низкий жана каным аз эле. Сибирское здоровьенын продукциясы менен мен гемоглобинимди көтөрүп, давлениямды нормализацияга келтирдим десем болот. Анан продукцияга өзүм результат алгандан кийин анан мен өзүм толугу менен компанияга убактымды бөлүп иштеп баштадым. Ушул возможностторун айтып, кечкесин жумуштан келгенден кийин, сабактан келгенден кийин жолдошума айтып берем. Ушундай экен, компанияда мондай возможносттор бар экен, монтип ийгилик жаратса болот экен, банктан счет ачса болот экен, предприниматель болот экенсиң десем, мен жолдошум мынтип айтар эле да, жомок айтпачы, кантип эле ошентсин, анда компания деген антип баарына байыта берсе, анда компанияга эмне калат? Силерди калп эле ошентип алдай берет деп айтар эле да. Ошол күндөрдүн биринде мен жолдошум экөөбүз мелдешип кеттик. Мындай деп, эгер мен бир жылда 20 000 сом доходко чыкпасам, анда мен такыр ушундай компанияларга жолобойм депчи. Анткени мен башынан эле өзүм иштеген жакшы көрчүмүн. Чындыгын айтканда мен начальниги жок, өзүмдүн убактымды өзүм кандайса мындай өзүм контролировать этким келчү да. Ошон үчүн мен Сибирское здоровье, Сайбиром Wellness азыр көргөндө аты мага аябай жакын келген да. Вот мен жүрөгүмө төп келген десем болот да. Жолдошум менен мелдешкенден кийин дагы мен убактымды көбүрөөк ушуга жумшап баштаганда менин группалаштарым, менин досторум мынтип айтып баштады да. Айсель, эми сен ушунча окуп, 5 жыл окуп, банкир болобуз деп турганда сен эми 6 пакет көтөрүп же болбосо ушундай несерьезно деген кандайса мындай нерселерди айта башташты да. То есть бул эми кып эле лохотрон деген сыяктуу элечи. Мен мынтип айтар элем да группалаштарымачы, силер банктан жумуш издеп атканда мен банктан счет ачамын депчи. Ушуну 1-2-3 кишиге айтып кандайса элге айттым да, айткандан кийин аны эмне кылышым керек? Аны ийгилик жаратыш керек эле да. Ошол күндөн баштап мен убактымды көбүрөөк жумшап, компанияны полностью бизнес планын, продукцияларын баарын жакшылап изучать этип, анан иштеп баштадым. Эң биринчиден изучать эткенден кийин мен өзүмдүн жакындарыма, тааныштарыма предлагать этип иштеп баштасам, алар мага эмне деп баштады? Айсель, сен иште, мен сени көрөйүн, сен ийгилик жарат, кана акчага чык, анан кийин мен кыламын деген да учурлар болду. Ооба, жүрүү деп мени менен чогуу иштеп кеткендер да болду. Жок, это не моё деген адамдар да болду да. Но ошого карабастан, ошол кыйынчылыктарды жеңип десем болот, компанияда мен биринчи айымда 5 000 сом айлыкка чыкканмын. Ал кезде 5 000 сом мен үчүн өтө чоң акча эле. Чындыгын айтканда, 5 000 сом айлыкка чыккандан кийин ошол айлыгымды дагы элдерге айтып баштадым. Мына мен Сайбиром Wellness'ке окуймун, окуума кошумча катары иштеп, мен 5 000 сом айлыкка чыктым.
силер да ушундай айлыкка кошумча кылып иштесеңер болот деп мен элдерге ушул возможностторду айтып баштадым. Чындыгын айтканда 5000 сом акча деле көп кишилерге кошумча катары керек экен. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүп отуруп 4-айымда 18.000 сом доходко чыкканмын. Чындыгын айтканда 18.000 сом акча менин үй бүлөм үчүн өтө чоң акча эле да. Анткени менин атам даже мынтип айтканда жолдошумачы ушинтип Айселе 18-20 миң сом айлык алып атат ушундай Сайберон Wellness компаниясында дегенде, балам сен ушунча да кылпай атасыңбы деп өзүмдүн атам даже ишенген эмес эле да. 18.000 сом доходко чыккандан кийин дагы туруп калбастан, отуруп калбастан ошол чыккандан кийин бул бизнестин эң жакшысы өзүң чыктың ийгиликке чыккандан кийин бирөө дагы сен дагы мен да ушундай ийгиликке чыгам деген адамды таап, ошол адамды да ошондой ийгиликке чыгаруу, ошол ийгиликке чыгыш үчүн анын кадамдарын жеңилдетиш үчүн да ага жардам берүү экен да. Бул наставнический жумуш болот экен. И ушинтип командаман 18.000 сом доходко 3 партнерым чыкканда компанияда бизнес профессионал деген статуска чыктык. Бизнес профессионал статусунда уже 80.000 сом айлык экен. Ошол учурда биз Дубай шаарына компаниядан бийлик путешествияга барып келдик и компаниядан аябай серьезно иштеп баштадык. Дубай шаарына барып келгенден кийин мен аябай көп жолдошум менен иштеген, үй бүлөлөрдү көрүп, ошолор менен сүрөткө түшүп, анан Дубайдан келгенден кийин мен жолдошума аябай прям отуруп айтып, мына монтип чогуу иштесе болот экен, мындай кылса болот экен, мондай ийгилик жаратса болот экен, чогуу иштеген аябай жакшы болот экен деп күйөөмдү мындай айтканда жумушунан бошонууга мен мындай айтканда түрткү бердим эле. Өз каалоосу менен жумушунан заявление жазып чыгып, ошол күндөн бери азыркы күнгө чейин биз чогуу семейный контракт болуп иштейбиз. Биздин азыркы күндө статусубуз бизнес лидер. Ушул компаниянын жардамы менен мен ушул компанияга аябай миң мерте ыраазымын. Ушул жашоодо ушул компанияны жолугуп калганыма. Анткени эмне деген жакшынакай результаттар болуп атат продукциялар жагынан да. Эмне деген адамдар бизге өздөрү келип рахматын айтып атышат да. Эмне деген келин кесектен баштап мугалимдер, медиктер, банкта иштегендер даже, сотто иштегендер даже биздин партнерлорубуз бар. Кошумча катары иштеп, ушул Сайберон Wellness'та дополнительный акча сапкандар бар. Основной жумуш катары иштегендер бар. Ийгилик жаратып аткан партнерлорубуз аябай көп. Биз аларга ыраазыбыз ушундай партнерлорубуз бар экенине. Жана ушул партнерлорубузду азыркы күндө онлайн развивать эткенге үйрөтүп атабыз. Жаңы технологияларды алып атабыз да. И биз азыр командабыз менен чоң ийгиликтерди жаратып атабыз. Жана Кудай буйрса алдыга чоң дагы пландарыбыз бар. И биздин азыркы күндө максатыбыз элдер оорубасын дейбиз. Биздин азыркы күндө максатыбыз элдердин дагы дополнительный доходтору болсо дейбиз. Жана үйдө отуруп телефон аркылуу бизнес строить эткенди биз азыркы күндө үйрөтүп атабыз. Чындыгында мунун баарын үйрөтүп көрсөткөнгө Сайберон Wellness жакшынакай шарттарын түзүп берип атат. Ийгилик жаратсаңыздар болот, ойлогон ой максаттарыңар Сайберон Wellness компаниясында ишке ашат экен. Анткени мен азыр 3 кызым чоңураак болсо, азыр мен кичинекей 10 айлык балам бар. 10 айлык балам менен да иштеп атамын. Убактыңарды өзүңөр регулировать этет экенсиздер, иштесеңиздер болот экен. Мен ушундай ийгиликке жетип, ушундай команда менен иштешип атканда кантип сиздердин колуңуздардан келбейт? Мен ишенем, сиздердин да колуңуздардан келет. Сиздер да иштесеңиздер болот. Биринчиден, компанияга ишенишиңиздер керек. Компаниядан жакшынакай результат алышыңыздар керек продукциясынан, эң биринчи продукциясынан. Андан кийин биз менен иштесеңиздер, биз сиздерге бүт жолдорун баарын көрсөтүп берип турабыз. Биз менен болуңуздар. Чоң рахмат убактыңыздарды бөлүп көргөнүңүздөргө. Суроолоруңуздар болсо, обязательно бунун видеонун аягында комментарийлерге жазып коюңуздар.